Керелден кечке ушу карын менен алек болобуз. Бул жылтылган процессин бул жерге көрсөтүлбөдү, бирок бул аябай машакат нерсе. Гүлшандын иши таңкы 6-ларда башталат. Ал таң эрте көп эмгекти талап кылган кыргыз даамдарынын чүйгүнүнө кирген. Олобо быжы жөргөмдөрдү жасайт. 7 айдан бери дал ушул даамдарды жасап, жакшы кирешеге чыккан. Каарманыбыз үчүн олобо быжы жасап, карын тазалоо оорчулук жаратпайт. Аталган кыргыз даамдарын апасынан үйрөнгөн. Мен биринчи эртең менен турамын. Балдарымы иреттеп коюп, андан кийин 8-де бизде жумуш башталат. Ага чейин карындарды тазалап, жууп, 9-10 жакын биз эмеге салабыз, казанга. Бул биринчи партиясы. Кийинкиси 2-лерде бышат. 3 бөлүп бышырган үчүн мен ушул кухнядан кечкеле чыкпаймын. Карындарды 3 маал бышырабыз. Эртең менен түштө кечинде ошондо завтрак, обед, ужин болуп кетет. Кийин анын ортолорунда быжыны салып, быжыны бышырабыз. Бул жерде 3 казан болгон үчүн бир казанда постоянно дайымкысын карын кайнайт, бир казанда ошо бир маал быжы бышырабыз. Быжы менен кошо эле олобону дагы салып коебуз, бирөөнү. Күндө бир олобо бышат. Азыркы учурда мен өзүм эле иштеймин. Эми бала чака эле жардам берет. Негизи мындай пияз арчып беришет балдарым. Көптөр мага аны жасап бер, буну жасап бер деп келет эле. Мен эми бекер жасап бересиң да бардык тааныштарың. Анан бир күн эле ошол мен ой келди мага. Болду, мен эми бекер жасабайм, мен эми ушул элге кереги окшойт, мен бир нерсе ачып эле иштетем депчи. Ошо до сих пор эле ошо Инстаграмда эле иштеп келе жатам. Бир олобо жасаш үчүн бир күндөн ашыгыраак убакыт кетет, себеби аны эртерээк алып, жууп, тазалап. Гүлшан 4 баланын апасы. Буга чейин буйрутма аркылуу башка тамак аштарды жасап келген. Төртөө тең үйдө, себеби азыр каникул учурунда экөө мектепке барат, бирөө немеде, бала бакчада, бирөө кичинекей бөбөк. Ушуларды карап эле ушу бардыгына өзүм жетишип жатам. Bunun özдөштүрүп алса, эвине келип алса, бунун оорчулук деле жери жок. Адам бир нерсени көп жасай берсе, кийин өзү эле эп келип калат. Эң негизгиси бул нерсени өзүңүз сүйүшүңүз керек. Мисалы үчүн өпкөлөрдү кечинде жууп койсоң, эртең менен сага оңоюраак болот. Көп нерсени сразу убагында кылган аракет кылсаң эле бардык ирети менен кете берет. Мисалы үчүн ичегилерди келер менен бүт иштерди калтырып коюп жууш керек. Сүттөрдү сразу холодильникке салыш керек. Ошол нерселерди тезирээк кылып турсаң, кийин проблемаң азыраак болот. Медакадемияны бүткөнмүн, өзүм провизормун. Ошол оорулар жөнүндө аябай жакшы маалымат алган үчүн мен аябай ушу басым жасаймын. Что өпкөлөрдүн бардыгындай бездери жок, оорулары жок болуш керек. Мисалы үчүн ичегиде оору жок болсо, өпкө менен боордо өтө көп оорулар кездешет. Ошол оорулары жок, жашына таза жасап беребиз. Быжылардын составын биз өзгөрттүк. Быжылардын негизги өзүнүн составы ливерный мясо кетет, ал жерде боор, өпкө кошсо болот. Биз ошол боор, өпкөдө оору көп кездешкен үчүн аны рецептин полностью өзгөрттүк. Азыркы учурда биз жүрөктө оору кездешпейт. Жүрөк, куйрук май, күрүч, пияз, ушул нерседен эле жасайбыз. Негизи жумуш өтө көп, жумуш издегендер да көп, жумуш айткандар да көп, бири-бирин таба алышпай жүрүшөт. Эң негизгиси өзүңүз сүйгөн нерсени жасасаңыз, өзүңүзгө дал келген, шартыңызга туура келген нерсени эле жасай берсе, мисалы үчүн самын жасап чыгарабы же ушундай өпкө куябы, булочка жасап, даже баланы деле жакшы караса, суроо талап көп болот. Ашканасындагы казандарын бош калтырбаган Гүлшан мындан тышкары кышкы консерваланган жашылчаларды кыям түрлөрүндө даярдайт. Элнура Кайнарбек кызы, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.